Мекен қамын ойлаған, азаттық деп азат туысын қорғаған, мен қырғызмын ынтымақты ту тұтып, өз елімден қырғызымдың келешегін ойлаған. Мен қырғызмын дүние елі таныған, меден тұтқан мекенім бар танымал, қан манастың ұрпақтары бар болсын, қағылайын қалың қырғыз қалқындан. Құтмалды күніңіздер менен урматтуу мекендештер. Саламатсыздарбы айымдар жана мырзалар. Бүгүн мына Москвадагы Кадамжай коому тарабынан уюштурулган Кыргызстандын биринчи жана чыган мамлекет башчысы, тактап айтканда биринчи президенти Абдыкадыр Орозбеков атабыздын 130 жылдык мааракесине барыңыздар кош келипсиздер. Андемесе, урматтуу меймандар, бүгүнкү мааракени ачып бериш үчүн алгачкы сөз кезегин биздин Москвадагы Кадамжай коомунун төрагасы Исабек Тажибаевичке, ошондой эле Охна айылынын тургуну, Кадамжай элинин кадырлуу аксакалы Валижан Ормонов агайга сөз берели. Келиңиздер. Урматтуу жердештер, агайын туугандар, кадырлуу аксакалдар, эжелер, барыңыздар ушу бүгүнкү биздин улуу инсаныбыз, атабыз Абдыкадыр Орозбековдун мааракесине кош келипсиздер. Ушул мааракени официалдуу түрдө ачык деп жарыялап коелу. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдык мааракесинин меймандары. Бүгүн мына өзүңүздөргө биринчи эле сөзүмдү өзүм толкундан турам. Менин чоң атам Абдыкадыр Орозбековду эскерип атабыз. Бетегиген эл кылат, бектер кетип эл кылат дегендей, бектер кетип эл калды, бетеги кетип эл калды. Абдыкадыр Орозбеков биздин тарыхыбыздан ондай сөзүнө өчүп калган экен. Бүгүнкү күнгө келип, бүгүнкү бийликтин тушунда кайра эскерилип отурганына мен өтө кубанычтамын. Biz 25 жылдан 35 жылга чейин дайым эле кылган иштерди баарын биз Жусуп Абдурахмановдун иши деп жүрө берген экенбиз. Мына бүгүн келип таанып отурабыз. Ал Жусуп Абдурахманов жалгыз эмес, Орозбеков менен бирге кылгандык. Урматтуу жолдоштор, ушуга сыймыктанамын. Ушул мааракени жакшы, татыктуу ынтымакта көз беришине суранам. Чоң рахмат, дагы бир жолу куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Анда эмесе Кыргыз Республикабыздын гимни жаңырмакчы. Аксакал деп бүткүл өлкө сыйлаган, биз үчүн атадай болгон улуу инсанды эскерип, Куран окуп,
андан ары улансак дейбиз кечебизди. Анда эмесе Кур'ан окуу үчүн Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын Россия Федерациясындагы өкүлүнүн орун басары Элгешев Камышбек ажы Калинаровичти чакырсак. Окумайынча тирүүлүктөгү тенделердин максаты ыраазычылыгы эч нерсе эмес деген сөздөрдү угуп жүрөбүз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ورحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ушул окуган Кур'андын сабактарын ушул өтүп кеткен баардык ыймандуу келмебой мусулмандардын катарында ушул өтүп кеткен ушул Абдурахман Оразбеков атабыздын арбагына жана жалпы ушул жерде отурган баардыгынан ушу Кур'ан үмүтүп отурган баардык өтүп кеткен ата-бабаларыбыздын арбактарына, чоң ата чоң энелерибиздин арбагына, тууган уруктардын арбагына багыштадык. Алла сен Кур'анды тирүүлөр үчүн түшүргөнсүң, өлгөндөр үчүн түшүргөн эмессиң. Ушул канча өмүрүбүз өткөн болсо, кемчиликтүү болгон болсо, ката болгон болсо, ошолордун баардыгын кечирип, сен кечиргенди жакшы көрөсүң, Алла. Сен кечирбесең кайсы Кудайга барып жалдырабыз, Алла, биздин жети атабыз сенин өзүңө сыйынып, ислам дини менен жашап келген калган урпактарыбызды дагы, Алла, биздин урпактарыбыздан имандын нурун өчүрбөстөн, Ярам Алла ушу салих салиха ферзенттерден кылып, ушу тала жеринде жүрөбүз, Алла, тапкан оокаттарыбызды халалдан, рызкыбызга береке берип, жаман көздөрдөн, жаман сөздөрдөн сактап, асмандан келүүчү апаттан, жерден чыгуучу балелерден, шайтандын шаррысынан, дажжалдын фитнасынан, нафсинин бузукчулугунан өзүң сактап, Ярам Алла. Өзүңдүн сүйгөн пенделердин катарында кошуп, Ярам Алла. Акыркы жан чыкканга чейин сени ыраазы кылып калганга өзүң насип кылгын. Кыяматта бизди шерменде кылбагын, кыл көпүрөдөн аман эсен өткөргөн. Ушул жерге отурган баардык жамааттарыбыз менен чогуу жаннатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай мажлисинде отуруп, Ярам Алла, бейиштин бактарында отурганга өзүң насип кылгын. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасаната ва қина азабан нар. Рахматка я архамар рахим.
урматтуу меймандар, дагы бир жолу маарекеге кош келипсиздер. Алдыңыздардагы даамдардан татып отуруңуздар. Бир нече мүнөттөн кийин Абдыкадыр Орозбеков жөнүндө видео тасмага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кыргыз элинин сан кылымдык тарыхында көз өткөндөн кийин элеси көп жылдар бою элдин эсинде сакталып калган инсандар бар. Элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, сый урматына арзыгандардын бири алгачкы журт башчы Абдыкадыр Орозбеков. Ал 1889 жылы Бакин областынын Кадамжай районундагы Охна айылында жарык дүйнөгө келген. Көрүнтүү мамлекеттик ишмер Абдыкадыр Орозбеков жергебизде совет бийлигин орнотууга активдүү катышкан. Ошондой эле өлкөбүз оор абалда турган убакта 12 жыл бою мамлекетти башкарган. Абдыкадыр Орозбеков 1907 жылдан 1916 жылга чейин Набайканада жалданып иштеген. 1916 жылы көтөрүлүштүн башталышына жигердүү катышып, 1917 жылы Андижан шаарындагы нан бышыруучу ишкананын жумушчуларынын кыймылына жетекчилик кылган. Жумушчулардын жана кызматчылардын Фергана профсоюз башкармасынын мүчөсү болгон. Совет бийлиги орногондон кийин Кызыл гвардия кошунунун командири болуп туруп, Фергана шаарынын ишканаларын шаардын чет жакаларында коргонууну уюштурган. 1919 жылдан 1923 жылдары Чимион жана Гуадил райондук революциячыл комитеттен Мархамат райондук комитетинин төрагасы болгон. 1924-1925 жылдары Ош округдук эмгекчилер советинин жер бөлүштүрүү бөлүмүнүн башчысы болуп тайындалат. Андан сырткары 1925 жылы Кара Кыргыз автономиялык областынын аткаруу комитетинин төрагасы болуп турган. Саясий ишмер катары Кыргызстанда совет бийлигин орнотуу жана чыгуу үчүн күрөшкөн. Абдыкадыр Орозбеков алтын белге, Эмгек кызыл туу ордени жана ысмы жазылган курал менен сыйланган. Анын аты менен Кадамжай районундагы Охна айылы Бишкектеги көчө аталган. Ошондой эле анын ысмы бир катар чарбаларга, мектептерге жана көчөлөргө эгарылган. 1936 жылы Кыргыз СССР Борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болуп, депутаттар тарабынан шайланган. Ошентип чыган инсан Абдыкадыр Орозбеков 1925 жылдан 1937 жылдын октябрь айына чейин Кыргызстандын мамлекет башчысы, тактап айтканда биринчи президенти болуп, абийирдүүлүк менен иштеген. Абдыкадыр Орозбеков сталинизм доорунда жалган айып менен камалып, атууга өкүм кылынып, 1938 жылы аттырылган. Эгемен Кыргызстан малынын эстелиги өлкөнүн булуң бурчунда орнотулган. Улуу инсан Абдыкадыр Орозбеков Кыргыздын биринчи жана улуу мамлекет башчысы. Атап айтсак, акыйкат акыры жеңет деген сөздөрү, ажал бизди алып кетсе, эл эмгектен эскерет деген мындай чыган сөздөрү. Мына биз дагы бүгүн атабыздын эмгегин баалап, бөтөн эл, бөтөн жерде бүгүнкү маарекесин өткөрүп туруп, биз үчүн өтө чоң сыймык. Абдыкадыр Орозбековду маарекесине баарыңыздар келип атканыңыздарга, келгениңиздерге терең ыраазычылык билдирүү менен сөз кезегин берүүнү баштайлы келген меймандарга. Анда эмесе биринчи сөз кезеги
Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин консулдук бөлүмүнүн башчысы Насиров Эдуард Кашкаевич агайды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин кызматкери Асаналиев Бакыт агайды. Дагы Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы пресс катчысы Байымбетова Гүлбарчын Сулайманова эжекелерди чакырып коелу. Саламатсыздарбы, урматтуу мекемдештер. Биз бүгүн биздин элчиликтин атынан, биздин элчи Алимбек Дешенковдун атынан ал киши жумуш жагынан учуп кеткен, ошол себептен өзү бияка келе калды. Бирок ошо биздин баарыбыздын атыбыздан ошо Казанжай коомуна өзгөчө биздин ыраазычылыкты билдирип берет элек. Анан негизи ошо Кыргыз Республикасынын атактуу Абдыкадыр Орозбеков анан атабызга ошол кишиге окшогон чоң кызматкерлер, ишмерлер ошолордун эмгек салынган эмгеги үчүн биз бүгүн именно мамлекет катары бар болуп турабыз да. Орусча айткандай айтып кетет элем, наверное, главное, основное, то, что нету истории, у народа, который не знает свою историю, нет будущего. Вот. И особенно, наверное, вот я хочу отметить вклад сегодняшних лидеров нашей диаспоры в Кыргызстане, причем многочисленных, потому что численность наших соотечественников на сегодня по всей территории России равняется 1 200 000. Это ну, практически одна область, да? Вот. И те аксакалы, которые стали инициаторами того, чтобы отметить юбилей Абдыкадыра Орозбекова, это их большой вклад на сегодня. Почему? Потому что таких людей, историю таких людей должны знать, прежде всего, наверное, подрастающее поколение. Магира жатқан мұндар ошол кишилерди билбей туруп орус чергесинде уже азыркы күнү төрөлүп калган чоңоюп бараткан балдары көп. Бирок кыргыз тарыхын эгер билбей калган балдар болсо, андан кийин кандай келечекке жетебиз деген белгисиз болот да. Поэтому, наверное, основное, что барыңыздарга рахмат. Желаю, чтобы в каждом доме был уют, тепло, и все те, кто находится сегодня на территории России, чтобы их труды были оправданы. Потому что однозначно, я знаю мнение ни одного аксакала, и этого придерживаются все практически, что как бы, где бы кыргызы ни находились, в любом случае они связывают свое будущее своих поколений с Кыргызстаном, в любом случае. То есть это не говорит о том, что мы не делим никого на сегодня, это слова посла, мы не делим никого на граждан Кыргызстана и граждан России, которые являются кыргызами нашими. Ведь порос, рос, и независимо, какой у нас в кармане паспорт, российский это паспорт или кыргызский паспорт, в любом случае без порос берелись, и поэтому мы должны быть все вместе, поэтому ошол үчүн сиздерге баарыңарга чоң рахмат. Бүгін абдан жақсы күн болот. Өзүңүздөр билгендей, бул жылы Кыргызстан үчүн мааракелик жылдар абдан көп болду. Мына ошолордун биринде өзүңүздөр билгендей 26 октябрда Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков өзү атайын Кадамжай жергесине барып, ошо биздин улуу инсаныбыз Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгын
белгилөө өзү жеке катышып келди. Бул эмнени билдирет? Бул деген жалпы ошо кыргыз элинин тарыхын жогоруда айтып кеткендей, тарыхты билбесе элдин келечеги болбойт дегендей, тарыхыбызды ушу кыргыз мамлекеттүүлүгүнө салым кошкон инсаныбыз ушу Абдыкадыр Орозбековду ушундай бир жогорку деңгээлде эскерүү бул кыргыз элинин мындан ары өнүгүүсү үчүн чоң салым болот деп ишенебиз. Өзүңүздөр билгендей, жана айтып кетти Абдыкадыр Орозбеков өзүнүн төрөлгөндөн баштап ушундай бир өрнөктүү жашоосун өткөн экен. Кадамжай жергеси дегеле ошол аймак ушундай бир улуу инсандарга бай. Өзүңүздөр сүрөтүн илип коюп турсуздар. Полот кан чыккан бул жерден, Абдыкадыр Орозбеков чыгып атат, Нарботой бий чыккан, ошондой эле улуу ойчул Молдо Нияз чыккан, Абсамат Масалиев агайыбыз чыккан. Ушундай улуу инсандар, кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн инсандар чыккан. Кадамжай кереметтүү Кадамжай жергесинен ушул жерде Москвадагы диаспора тарабынан уюштулуп аткан коомуна терең ыраазычылык. Жогоруда айтып кеткендей, биз ушу Москва жергесинде ушу окуп чоңоюп жаткан балдарыбызга тарыхыбызды билдирип, ушундай инсаныбыз бар экенин билдирип, сабак берип турбасак, келечекте кандай болот белгисиз. Ошондуктан ушу Кадамжай коомуна терең ыраазычылык. Эми Абдыкадыр Орозбековдун инсандык жана кызматкер катары кызматын сиңирген эмгегин айтып өтүштү. Бул Абдыкадыр Орозбековдун сиңирген эмгеги, кызматы кыргыз мамлекетинин тарыхында өзүнчө бир өзгөчө орунду ээлейт десек жаңылышпайбыз. Бул киши ошо элдин арасында айтылып жүрөт, Кыргыз Республикасынын биринчи президенти деп. Эми ал кезде 36-жылы өзүңүздөр билесиздер, 1936-жылы ал киши Кыргыз СССРнин аткаруу комитетинин төрагасы болуп шайланган. Бул киши башкарып турган убакта кыргыз мамлекети бир топ жогорку жетишкендер жетишкен, социалдык объектилер курулган, билим берүү объектилери, ошондой эле жогорку окуу жайларынын имараттары курулуп ошо ишин башташкан. Ошол кишинин эмгегинде да айтып жүрүшөт. Ошо коңшу мамлекеттер менен тил табышып, ошол жерде Тажик, Өзбек улутундагы биздин коңшу өлкөлөр менен тил табышканды, достукту бекемдөөнү биринчи баштаган ушул биздин атабыз болгон экен. Мына ушундай улуу атаны, ушундай улуу инсанды эскерүү кечесин уюштураткан жалпы ушу жерге уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиребиз. Анан ошол менен бирге баягы салтка айланып калгандай, өзүңүздөр билесиздер, бирок бул азайып баратат. Бирок Кадамжай коому ал элек болчу. Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдыгына чыгарылган атайын гравюра, бул раритеттик буюм. Ушуну элчиликтин атынан тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Чоң рахмат сиздерге, баарыңыздарга ынтымак, ырыскы, жакшылык. Дагы сөз берүү кезегин улантабыз. Анда эмесе сиздердин уруксатыңыздар менен ушул үй бүлөгө сөз кезегин берейин. Абдыкадыр Орозбековдун иниси, урпактарынан Мурзаканов Акмал агайга, ошондой эле урматтуу мекендештер, Орозбеков атабыздын небереси Элмира Орозбаева эжебиз үй бүлөсү менен келип отурат. Ушул кадырлуу меймандарга сөз кезегин берели. Келиңиздер, ардактуу меймандар. Урматтуу коноктор, жерлештер, туугандар, бүгүнкү чоң адамдын 130 жылдык маракесине куш келипсиздер. Өтө кубанычта турабыз ушундай маракени уюштуруп, Кадамжай коому, Окуна коомундагы жигиттер чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мен Элмира Кимегина боломун, Орозбектин небереси болом. Biz ötken ayda çoğ adamımızın 130 жылдык маreketi өткөрүп келдик. Окунай, Орозбек айылда, Кадамжайдын акими, мэри, баардык өкүлдөр конференциялар болду. Биринчи 25-жылда оюнда тарыхчыларыбыз, жазуучуларыбыз, профессорлор чоң адамды өтө жакшы кылган иштерин, көп нерселерин биз билбейт экенбиз. Атта көп
тарихи немелермен таныштық. Анан абдан соның тасма тартышты, Орозбек чоңдагы жөнүндө тасмасыны көрдүк. Onun 26 октябрда Окуна айылында стадионда өтө чоң мараке өткөрүлдү. Бизе эң кубанычтуу бул сыймыктан алган жерибиз президентибиз келди. Кыргызстан Окуна айылга кадамжа айылга кут келди деген текте болот. Зооронбай Шарыпович келип өзү сөз сүйлөп бүтүн тарыхый көп маалыматтарды бизге жеткизди да окуду. Рахмат. Енді мен чоң атамдын тарыхын энди эшиткенди боюнча айтып берейин. Мен чоң атам өтө тырышкактыгынан, ашу баатырлыгынан, чынчыл, элге кызмат кылып өткөн экен. Эли менен бире жүргөн, элим үчүн күйүп, эл үчүн бүтүн жумуштарды аткарып келет. Сөз байлы. Дагы энди мен şu бүгүнкү өткөрүп жаткан 130 жылдык мааракеңиздерге чоң рахмат айтам. Бизди ушинтип урматтап чакырып, коом эптелерге, жаштар өз жерлештерибизге рахмат. Ушунчалык чоң атамды сыйлап, сиздерге чоң атамдын арбайы болсун, иштериңиздер илгери болсун. Ден соолукта жүрүңүздөр. Рахмат. Чоң рахмат эже, кош келипсиздер. Урматтуу меймандар, туугандар, мекендештер, бүгүн биздин чоң атабыз Абдыкадыр Орозбековдун 160 жылдыгын белгилеп отурабыз. Мен аябай кубанычтамын. Биз урматтар болуп кетебиз, тууган болуп кетебиз. Кече жакын эле ошо Орозбековдун өзүнүн айылында, туулган жеринде ошо эми эжем айтып кетти, 130 жылдыгын белгилешип, президентибиз өзү келип катышып, бул биринчи жолу историяда да эч ким келген жок да. Сооронбай Жээнбековге дагы рахмат айтып коюш керек. Ушу биздин урпактарды аткан келип катышып, баягы эски жашоо архивдерди ачып, ошол жерде көп жашоо немелер бар экен да. Калган иштерини ошолорду ачып, илимий практикалык бир күн алдын конференция болуп туруп, жерде көп жаңы нерселерди ошо мен эшиттим. Бул кишинин кылган кызматы аябай Кыргызстан үчүн аябай чоң экен. Кыргызстан бул мамлекет болуп калыш үчүн аябай немеси кызматы чоң экен. Себеби границаларды бөлүштүргөндө баягы ошто жер бөлүштүрүүдө немеде иштегенде ошол жерде болмуй караван, Учкоргон, Лейлек, Бисиккөл, ошолор башка мамлекеттерге алып кетке турган болгондо Сталинге жазып, Москвага чыгып ошол айтып деп өзүнүн границаларды бөлдүрүп алган экен да. Аябай медеюзден ошол мына бүгүн уюштурган отуруш уюштурган коомдун башчыларына, Ташкент Орманов Алжан ыраазычылык билдирип, ошол ылайымда ушу эжем айтып кетти, чоң атамдын арбайы колдошун. Мен дагы бир каалоом ошол Орозбековдун баягы өтүп кеткенде жерде немеси жок азырча. Анан ата бейитте фамилиясы жазылган эмес. Ошого ошону жазып турган эл баатыры деген мага бермесе деле болот да. Ал 12 жыл иштеген түктөгөн киши экен да. Бул кишичи аяп. Ошондой тилегим бар да. Азыркы власттарга, бирок Сооронбай Жээнбеков ыраазы болгон себеби эскиден муктун алды келген эмес да. Бул киши келип өзү келем деп обещать этип келип өткөн. Аябай чоң бизге ийгилик да бул. Бул кишинин арбайы колдошун ылайымдап биздин президент элге ийгилик болсун, эч качан андай жамандык көрбөйлү, биз узакта жүрөбүз. Бардык ошо үй бүлөлөр бага деп жакта жүрөбүз. Бардыгыңарга ден соолук менен тынчтык болгула ошол биригип жүрө берели. Мероприятие болсо чакырылган келебиз. Рахмат. Чоң рахмат сиздерге дагы. Кош келипсиздер. Рахмат.
кеңешінің төрағасы Алтықұлов Райымқұл Артыматовичке жана ошондой эле Ала Тоо коомунун жетекчиси, Бекеним Ала Тоо коомунун жетекчиси Бегиева Жамиле эжеге. Бүгүнкү өтүп жаткан Кыргыз элинин, Кыргыз мамлекетинин улуу уулу атабызды уюштуруп 130 жылдыгын уюштуруп жаткан Кадамжай элине мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Өткөн жылы ушул жерде Масалиеттин 85 жылдыгына катышып, абдан көбөйүп келип ушул жерде ушундай чоң эскерүү болду эле. Бул экинчи жолу эскерүү болуп атат. Бул деген сөз биз талаада жүрсөк да, алыста жүрсөк да, ата мекенибизди сүйгөндүгүбүздү, элибизди, жерибизди сыйлагандыгыбызды, кыргыз эли эл экендигин дагы бир жолу далилдеп бул жерде Кадамжайдын чыган уулдары, аксакалдары белгилеп атат. Бул өрөөндөн улуу адамдардын чыкканы мына эл коюштар, хандар чыккан Орозбеков, Кулатов көп жыл жогорку кеңештин төрагасы болуп иштеген. Мына ушундай инсандар чыккан улуу өрөө болуп эсептелет Кыргызстандагы. Мен тарыхчы катары таң калып, ушул адамдар мектепти бүтпөсө, университетти же академияны бүтпөсө, бирок ушунчалык чоң кандай жетишкендигине Кудай Таалам адамды жаратканда айрыкча миңдеген адамдардын бирөөнө табигый акыл эс берет экен. Ушул адамдарга Кудай Таалам табигый акыл эс нарагынан берген кишилер. Курманжандатка Түркістандын генерал губернатору фон Кауфманды оштон тосуп алганда, ошол жерде фон Кауфман жанында сүрөтчү, императордун сүрөтчүсү Курманжандатканы сүрөткө тартып, андан кийин сөз кылган экен. Мен бүткүл Европаны кыдырдым. Францияны, Германияны, Англияны, императорлорду, королдорду көрдүм. Бирок сабатсыз элден, ушунчалык тоодон, ушунчалык табигый ак сөөк өзүнүн жүзүнөн ушунчалык ак сөөктүү көрүнүп турган аялды биринчи көрүшүм деп сүрөттөп жазган экен. Мына ушундай Кыргыздан чыккан улуу инсандарды эстеп жүргөнүбүз бул биз үчүн сыймык, бардыгыбыз үчүн сыймык. Анан акырында мен аксакалдардын атынан, жалпы эле жаштардын, ушул жердеги Москвадагы, жалпы эле Россияда кыргыздардын атынан жана айтып өткөн агабыздын инисинин небересинин сөзүн кошумчалап айткым келет. Сурушун эл баатыр дегенге биринчилерден ушул кишиге бериш керек. Эл баатыр деген сурушту бирөө жарым жеткириш керек. Мына бул жерде биздин бийликтин өкүлдөрү, коомдун жетекчилери отурат. Ошолордун баардыгы биригип, ошол мөрзөгө, ошол эл баатыр деген тактан илип, жыл сайын эскерип жүрсөк, бул Кыргыздын сыймыгы. Себеби Кыргыз мамлекетин биринчи негиздеген союздун мезгилинде киши болуп отурат. Буга жөн эле бериш керек, муну өкмөткө, президентке муну көпчүлүк жеткириш керек. Ушул сунушту колдойм. Дагы жолу сиздерге чоң рахмат. Саламатсыздар, урматтуу тууган мекендештер. Кылымдарга арткан байыркы кыргыз халкыбыздын бир топ элибизде, жерибизде баарыбызга белгилүү болупталардын арасында биздин атабыз Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгын бүгүн белгилеп отурабыз. Урмат сыйына бүгүн жогоруда белгилей кеткендей, өзүбүздүн президентибиздин катышуусунда турулган жеринде абдан жогорку деңгээлде маареке уюштуруп, майрака өтүп, мына бүгүн да биздин арабызда биздин бийлик өкүлдөрүбүз, ошону менен бирге биздин атабыздын туугандары, неберелери келип биздин арабызда биздин мааракеге катып отурушат. Куш келипсиздер. Эми Абдыкадыр Орозбеков жөнүндө көп нерселер айта кетти. Эрте жаш кезинде атасынан айрылып, ар кандай орчундук турмуштун
шартына туш келип, Фергана өрөөнүндө ар кандай улуттардын арасында өсүп чоңоюп, ар кандай тармакта эмгектенип, биздин мамлекетибиздин өнүгүүсүнө, биздин жерибиздин элге таанышуусуна, ошондой менен бирге биздин байш мыйзамыбыздын конституциябыздын түзүлүшүнө, ошондой эле жогоруда белгилей кеткен бийлик 12 жыл ашыгы менен бийликте турган кезинде биздин мамлекетибиздин экономика жагынан, өндүрүш жагынан, айыл чарба жагынан, транспорт жагынан өнүккөн жагынан өнүгүүсүнө Абдыкадыр атабыздын салымы абдан чоң. Жогоруда Насакалдын белгилей кеткендей, жогорку даражадагы наамга татыктуу экенин бул талашсыз, бирок бул кайрылуу сунуш элден, бизден жогору жакка кайрылуу жөнөтүлсө туура болот деген макул болосу деп ойлойбуз. Ошон үчүн Аксакалдын сөзүн улап, мен сунушта айтып, ушул Москва жергесиндеги окун айылын, Кадамжай коомуну, жалпы кыргыз жамаатынын атынан президентке кат жолдосок. Макул болсоңуздар, азыр кол чабыңыздар менен аттуу баштуу Аксакалга Исабекинин, Кадамжай коомунун активисттери, Баткен облусунун жердеги көрүнүктүү инсандар отурасыздар, бир ортого салып, акылдашып, жакшы маңыздуу кат жолдосок туура болот деп ойлойм. Эми бүгүн Алакан жайып, Куран окуп, Абдыкадыр атабызга кабыл болсун, Абдыкадыр атабыздын арбагы ыраазы болсун. Урматтуу мекендештер, ошол бүгүнкү уюштуруучу туугандар мына баарыбыз чогулуп, кыргыз мамлекетин түптөгөн пайдубалын түзгөн ушундай улуу инсан Абдыкадыр атабыздын рухтарына таазим кылып атабыз. Уюштургандарга да бир жолу ыраазычылык. Ошол убактагы мына тубаса өздөрүнүн мекенчилик сезими ошончо көп кошулган элдердин, көп улуттагы элдердин арасында жашап, ушу кыргыздын намысын сактап, өзүм дебей элим деп ушундай бир мамлекеттүүлүккө өзүнүн итиреги менен ушундай мамлекеттүүлүктү түзгөн инсанды албетте азыркы эле сунуштагыдай эл баатыры деген наамды бериш керек. Эгерде ошо кат жазсак, биз дагы чет өлкөдөгү байланыштар кеңеш аркылуу президентке түздөн түз биз дагы ошол катты тапшырганга көмөктөшөлү. Албетте өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп тирүүлөр өткөндөр даңкталмайынча тирүүлөр баркталбайт дегендей, бул жерде турган ар бир инсан, илгерки ушул биринчи мамлекеттүүлүктү түптөгөн ар бир инсандын өзү элдин баатыры да. Бир эле ушул мына Абдыкадыр атабыздын командасындагы ошол эле Жусуп Абдрахманов бардыгы ушундай биздин өтүп кеткен баатырларыбыз эстелсе, ошолордун рухтарына таазим кылсак, азыркы биздин балдарыбызга дагы үлгү, биздин балдарыбызга дагы ошо мекенчиликтин үлгүсү, тазалыктын үлгүсү, элим жерим деп элин жерин сактаган ушундай бир улуу жумуш жасаган улуу адамгерчиликтин үлгүсү болуп атат. Биз ошо дагы бир жолу уюштуруучуларга рахмат айталы. Анан кийин дагы
ошо кат андай мындай сунуштардын бардыгына жакшы кошулабыз. Рахмат сиздерге дагы бир жолу. Чоң рахмат. Исайран бийчилер тобунун атынан тагылдыртуу бийим кабыл алып коюңуздар. Тамагыңыздар таттуу болсун. Австриянын жана Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, биздин Кадамжай коомунун аксакалдар комитетинин төрагасы Тешибаев Асатилла Ажы агайыбызды чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Ошондой эле дагы аксакалдарыбыздын бири Кадамжай коомунун кадырлуу аксакалдары аксакалы Байматов Шарабидин агайды чакырып коелу. Дагы биздин сыймыгыбыз болгондо да Охна айылынан болот. Биздин жылдызыбыз Эл аралык ишкерлер ассоциациясынын президенти Ишанова Эльмира Маликовнаны да чакырып коелу. Ассаламу алейкум. Урматтуу бүгүнкү биздин чоң атабыз Абдыкадыр Орозбек атабыздын мындайча эскерүү кечеси дегенде мында кремеске туш келишсиздер. Сиздердин ушунча келишиңер менен кубанычтабыз. Мына бүгүнкү күндө бул эми чоң атабыздын бул былтыркы жылы Абсамат Масаев чоң атабыздын эмесин белгиледик эле 85 жылдык юбилейini. Бул жерде чындап айтсак эми Кыргызстанда белгиледик. Бул жерде чындап айтсак бул жерде Кадамжай коому бар, бул жерде 64-65 айыл фонд болуп, бул жерде чоң уюм болуп, элге журтка кичине жардам берип ушул жерде жүрөбүз. Ошонун бир эмеде бул чоң атабыздын юбилейин, 130 юбилейин өткөрүү менен бул ушул күндө келечекте биздин өзүбүздүн урпактарга, жаштарыбызга ошол чоң аталарыбыздын эмгектери, ак эмгектерини, адилеттүү эмгектерини элибизге, журтубузга, Кыргызстанга кылган эмгектерин тагазалоо менен мында дагы болсо жаштарыбызга сабак болобу, келечекте ушундай бир үлгү болобу деген немеде уюштуруп мындай карар отуруш барганда мына биздин өзүбүздүн Кыргызстан боюнча ар бир облустан, ар бир коомдун жетекчилери өзүбүздүн мына элчиликтен келишип, баш болушуп, биздин мындай чоң мааракебизге келишиптир, аябай ыраазычылык билдиребиз. Андан кийин эми бул чоң атабыздын эмгегин баарыңыздар эле көңүлдөр билесиздер, болсо дагы айтып өтөр. Мындайча айтканда ыраазычылык билдиребиз.
мындай эмелер дагы боло берсин. Элибизде мисалы үчүн чоң аталарыбыздын кылган эмгектери, журт немелери ушул күндө адилеттүү эмгеги, акыйеттүү эмгеги Кыргызстан үчүн ушул күндөр эң терең маанилүү деп эсептейм. Булардан үлгү алышыбыз керек. Келечекте биздин журтубуз үчүн, мамлекетибиздин бекемдүүлүгүгө, бүтүндүүлүгүгө булардан эмгегин пайдаланып, ушулардан таалим тарбия алып дегендей эмебизге бизге эң актуалдуу деп эсептейм. Андан кийин мына жакшы аксакалдар, мына биздин коом жетекчилер, биздин аксакалдар жакшы сөз сүйлөдү. Ушу чоң атабызга эл баатыры деген, наам берип койсок деген эмени эң жакшы идея деп сунуш деп ойлойбуз. Муну дагы мына сиздер менен, журт менен макулдаштырып, колдоо берсеңиздер, бул да жакшы болот. Эмнеге дегенде, чоң атабыздын эмгеги бул журт үчүн, элибиз үчүн чоң мааниге ээ. Жакшы сунуш деп ойлойм. Куш келипсиздер, баарыңыздарга рахмат. Ушундай ынтымакта журт ойноп келип, ушундай өзүбүздүн өткөн аксакалдарыбызды эскерип, журтубузга, жаштарыбызга неме кылып жүргөнүбүз жакшы неме дейм. Анан ушундай ынтымакта бир дасторконда бир эмеде жүрө берсек, элибиздин ынтымакчылык болсун, токчулук болсун, өнүп өсүп жүрө берели. Кайерде боло аман болот. Assalamu alaikum урматтуу бүгүнкү мааракенин катышуучулары. Баягыдан бери бул чоң атабыз Абдыкадыр Орозбековго аябай жакшы сөздөр айтылды. Ал сөздөргө баарыбыз кошулабыз. Бардыгыңыздар бүгүн келип ушул жерде бул дагы биздин кыргыздардын ынтымакчылыгынын бир белгиси. Биз башка жерде, башка элде ушундай мааракелерди өткөрүп турганыбыз. Асатында айткандай, мен да ушул кошулам. Ушу Абдыкадыр Орозбек окшогон адамдарга ушуларга бериш керек. Биринчи ушул кыргыз эл баатыр кылып. Булардан ушу биз Манас дейбиз, Манастын бирөөсү ушулар да. Мына эжеке айтып кетти. Мындай адамдар канча жылда бир төрөлөт. Мындай чыгат. Мен дагы ушу кошулам. Ушу сунуштаганга кыргыз эл баатырын бергенге. Мына бардыгыңыздарга келгениңизге рахмат. Жакшы бүгүн ушу мааракени өткөргөнү келип. Ушу сиздерге бардыгыңыздарга жакшылыктар каалайм. Жакшылыктар болсун. Баарыбыз ынтымакта болойлук. Эл журтубуз бардыгы тынч болсун, аман болсун. Кыргызстанда иш чыгып калса, баарыбыз Кыргызстанга эле кайтайлык. Кыргыз жерибизден артыкча жер жок. Мейли бардыгыңыздарга. Ассаламу алейкум, кымбаттуу бүгүнкү ушул биздин улуу атабыз Абдыкадыр Орозбековдун иш чарасына конок болуп келген менин мекендештерим, аксакалдар, ошондой эле меймандар, куш келипсиздер. Мен эмне деп айтмакчымын бул атабыз жөнүндө. Канча сөз айтсак дагы аздык кылат. Анткени мен ушундай инсандын жердеш экениме, өтө кыргыз экенине өтө сыймыктанам. Анткени Абдыкадыр Орозбеков бир гана кыргыздын инсаны, улуу инсан эмес. Ал биздин Баткен областынан болуп атат. Кадамжай районунан болуп атат. Болгондо дагы Окна айылынан, менин кошунам болот. Ошон үчүн мен мектепте окуп жүргөндө дагы сыймыктанчымын. Азырга чейин эле сыймыктанам, бирок көп жыл өтүп кетип, мындай биздин тарыхта же болбосо сабактарда көп сүйлөнбөгөн үчүн биздин көп эле жердештер билбейт экен. Анткени Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгы болот десем, ал киши ким деп сураган адамдар дагы болду. Ошон үчүн мындай инсандарды, Масалиевди кандай таанысак, Болотканды кандай таанысак, же болбосо дагы башка Чыңгыз Айтматовду кандай таанысак, Абдыкадыр Орозбековду дагы ошондой деңгээлде сыймыктанып жүрчү биздин кыргыздын атуулу. Ошон үчүн мен кайсы жерде болсо ушундай чыган инсандарыбызга
мисалы үчүн Исхак Разаков деген биздин өтө күчтүү инсаныбыз бар. Ал дагы биздин Баткен областынын Лейлик районунан биз сыймыктануу менен мамиле кылып, ушулардан үлгү алып, бир гана сөз менен гана колдобостон ошондой адамдай татыктуу өзүбүздү алып жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Азыр сиздер сунуш кылып атасыздар, медаль берсек деп. Менин оюм, биз грамота үчүн же медаль үчүн иш кылбайбыз. Негизи мен лично өзүм атынан айтып коеюн. Мага грамота бербесе деле, медаль бербесе деле, же болбосо статус бербесе деле, мен үчүн адам бойдон калып, элибизге, жерибизге кызмат кылып, кыргыз деген атыбызды любой жерде чыгарып турсак, ошол мага өтө маанилүү нерсе. Как жетекчи катары, эгер ушундай кол коюп, ошол медаль бергенге аракет кылайлы десек, конечно, колдон келген салымды кошконго аракет кылабыз, жазабыз. Себеби мындай инсандар татыктуу андай нерсеге. Анан дагы айтып өтчү нерсе, сиздерге бардыгыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик. Дайыма ушундай адамдарды эми эмне үчүн антип атам, анткени 130 жылдык бул өтө кыска убакыт эмес, бул чоң убакыт. Болгондо дагы кыргыздардын кыргыз болуп аталышына, биринчиден автономия болушуна, экинчиден республика болушуна ушунчалык лидерлик сапатыны көрсөтүп, бизди кыргыз кылып чыгарган инсанды биз башкача деңгээлде эскерип, башкача деңгээлге чыгарсак мындан дагы жакшы болот. Ошон үчүн биз мындай адамдарды дүйнөгө дагы кыргыздарга дагы сыймыктануу менен таанытсак болот да. Анан келгендер, чоң рахмат сиздерге. Бардыгыңыздарга ушундай жакшы маанайды, ийгиликтерди каалайм. Биз баары бир башка бөтөн жерде жүрөбүз. Ошого карабастан өзүбүздүн мекендештерди сыймыктанчу нерселер менен ушинтип белгилеп атабыз. Бардыгыңыздарга ийгилик. Кадамжай районунун жетекчилик уюштуруу тобуна чоң ыраазычылык. Куш келипсиздер. Чоң рахмат, сиздерге кош келипсиздер. Аткаруучу Кадамжайдын кулуну Канатбек Бокобеков. Thank you.
кетишиңиздер менен. Анда эмесе эки сөздүн кезегин Питер шаарынан Кадамжай коомунун мүчөсү Эшматов Фатидин акемен чакырсак, жана ошондой эле Москва шаарындагы коомдук уюмдардын төрагаларын чакырсак. Москвадагы коомдук уюмдардын жетекчилери. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мына бүгүн чоң эскерүү кечеси болуп атат. Жана Элмира Аймуса айтып кеткендей, бул кишини эмне үчүн биз мурда барктап баалабай, мен мына чын айтсам жакын арада болуп атам. Бул кишинин эмгеги абдан зор экен, жана мен угуп ушунчалык баа берип атам. Урматтуу мекендештер, өзгөчө Кадамжай району, Баткен областы, буну мындан ары мен өзүм жеке оюм өкмөттүн деңгээлинде мындан да чоңураак кылып өткөш керек. Чоң себеп деген 12 жыл өкмөт башчы болуш деген оңой эмес. Ошол мезгилде адамдардын түшүнүгү дагы өтө мындай кыйыныраак болгон, адамдарды башкарыш кыйын болгон. Ошол кыйын мезгилде элибизди башкарып, журтубузду башкарып, кошуна мамлекеттер менен алыш бериш турган оңойго турган эмес болуш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, ушундай чоң деңгээлде өткөрүш керек мындан кийиндерин. Анан ана кишиге эмне дейсиң, жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торку болсун, Алла Таалам бейишинен орун берсин. Ушундай эле ошол кишинин тартибин алып, биз жалпы ушу жаштан өзгөчө элибизге кызматыбызды өтөй берели. Алыс жерде өтөн жерде жүрүп атабыз. Эң биринчи ынтымагыбыз бекем болсун, биримдикте ар бир кандай иш чара болсун, бири-бирибизди колдоп, ынтымакта иш алып кете берели. Баарыбызга Алла ден соолук, ушундайга катталат. Assalomu alaykum. Ушул кечээки күнүлөрү мына мен бүгүн Санкт-Петербургдан Кадамжай ынтымагы фондунан келдим. Ардагерлерге чоң рахмат. Бүгүн кечээ өткөрүп атмандырып калып, чоң рахмат. Бизге ушундай Кадамжайдан ушундай фондар чыга берсин, биз жабат келебиз. Рахмат. Урматтуу кетчиңиздер менен бүгүнкү бордоштор Абдыкадыр агабыздын атабыздын бүгүнкү эскерүү кечесине баарыбыздарга ушул чоң ыраазычылык билдирем. Бул улуу инсан, мындай улуу инсандарды биздин жүрөгүбүздө түбөлүк сактаган, ар дайым эскерип жүрүшүбүз керек. Ушундай эскерүү кече өткүзүп аткан Кадамжайлык жердештериме, мекендештериме чоң ыраазычылык билдирем. Абдыкадыр агабыздын ушу кыргыз мамлекетти түзүп, кыргыз деген наамды коргоп, ушунчалык эмгеги чоң бийик киши экен. Ошондон биз мындан да сыймыктанган ушу Абдыкадыр агабыз болгон, атабыз болгон балдарыбыз өстүн, тарамдуу жигиттерибиз өстүн. Эмне дейбиз? Бүгүнкү эскерүү кечесинде чоң сыймыктанам, ар дайым эскерүү болуп турсын. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу туугандар, мекендештер. Мына бүгүн биз улуу инсан Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгына арналган Москвада өтүп жаткан иш-чарага күбө болуп турабыз. Мен ойлойм, ушул жерде олтургандар, келгендер, ушул кыргыз элинин патриоттору, каймактуу, кадырлуу аксакалдары, жигиттер деп ойлойм. Мындай кишилерди тарых эстен чыгарбайт экен. Бул тарыхта адамдар жакшы кылган иштери менен калат экен. Баягы элибизде сөз бар, жакшылык иш жерде калбайт деп. Азыр айтып олтурса, анан билген кишилердин баягы эскерүүлөрүн окуп карасак, бул Абдыкадыр Орозбеков атабыздын эмгеги кыргыз эли үчүн эле эмес, ошол убакта Совет доорунун түптөлүшүнө Фергана өрөөнүнө өтө мааниси чоң болгон экен. Чечкиндүүлүгү, чыгаандыгы,
башкаруучулук артыкчылыктары менен биздин мамлекеттин түптөлүшүнө чоң салым кошкон кишилердин бири Абдыкадыр Орозбеков атабыз десек жаңылышпайбыз. Анан бизге чейин мына бул жерде аксакалдарыбыз, эжелерибиз, энелерибиз жакшы сөздөрдү айтты, алтын сөздөрдү айтты. Ошол мүрзөсүнө эл баатыры деген жакшы кандай биз наамды айтсак аздык кылат мындай кишилерге. Элге кызмат кылган, эл үчүн күйгөн, элим деп жүрөгү соккон адамдар өзү аз эле болот экен. Тарыхта дагы саноо эле аттар аталат экен. Бар эле эл баатыры боло бербейт экен. Бар эле элге кызмат кыла бербейт экен. Ошон үчүн мындай улуу инсандарды дайыма эскерип, ушундай иш-чараларды өткөрүп, жаңы муунга, жаңы келечекке жаштарга калтырып кетүү бул өтө жакшы деп ойлойм. Ушул иш-чараны уюштурган Кадамжай коомуна чоң рахмат. Дайыма иштери илгери болсун. Москва жергесинде жүргөнүнө карабастан ушунча элдин башын бириктирип, жакшы иш-чара өткөрүп, улуу атабыздын эмгектерин эскерип, мына бул жерде экранда дагы билбеген канча жаңылыктарды уктук. Китептерден окусаңыздар өтө маалыматтар көп. Бирок ушундай иш-чараларды мына жана айтып өттү. Биздин президентибиз дагы туулуп өскөн айылына барган. Бул Алла Тааланын мээринин нурунун түшкөнүнүн себеби ошол жерден ушунчалык чоң улуу инсандар көп чыккан экен. Тарых баа берип жатат. Мына бул жерде көрүп турабыз Болот ханды, Абсамат Масалиевичти, Абдыкадыр Орозбековду. Андан башка дагы мен ойлойм, дагы улуу инсандар ошол жерден чыгат. Кудай кааласа мындай иш-чаралар, кечелер биринчиси, акыркысы болбосо керек. Мындан кийин дагы көп жакшы иш-чараларда Кадамжай коому менен биргеликте күбө болобуз деп ойлойм. Келгендер бардыгыңыздарга рахмат. Рахмат дагы бир жолу. Амансыздарбы, урматтуу ушу бүгүнкү Абдыкадыр Орозбеков атабыздын кечисине арналган жакшы бир иш-чарага катышып отурабыз. Кадамжай коому аябай жакшы иш-чара уюштуруптур. Мындай аталарыбызды эскерип, эстиген баягы кыргызда сөз бар, арбак ыраазы, тил ыраазы деген. Биз дагы ушул Кыргызстанга барган сайын ушундай Кадамжай жерлерине жана башка улуу жерлерге барып, эстеликти көрүп, ошол жерге барып эскерип, атабыздын мисалы үчүн Атабейитте, Бишкекте Атабейитте ошол жерде бир кичинекей улуу аталардын убагындагы атууга кеткен ушундай кичинекей кыскача ошол жерде материалдар ошол жерде илинип айрылып турат. Биз барып угуп келебиз. Ошол 38-39 жылдары действительно ушундай улуу аталарыбыз көбү атылып өлүп кеткен. Ушундай улуу инсандардын аркасынан көп тарыхтардагы жок болуп кеткен. Ошентип урматтуугандар, ушундай аталарды эскерип, бүгүн Куран окутуп, ушундай иш-чара уюштуруп аткан биздин бүт туугандарыбызга рахмат. Жогоруда жакшы калуу тилектер сөздөр айтылды. Улуу атабызга, ушундай аталарыбызга эл баатыр деген наам берилсе деп биз дагы колдойбуз. Дайыма тынччылык, жакшылык барлыгыга аман болуңуздар. Кутмандуу күнүңүздөр менен мен абдан кубанычтамын. Бүгүн ушу Кадамжайлык жердештер менен чогуу туруп, ушу Кадамжайдан чыккан улуу инсан Абдыкадыр Орозбеков атабызды эскерип, ушу инициативаны көтөргөн төрагага, Кадамжай коомуна чоң рахмат. Эми айтып отурса, чексиз мактоого бир гана Алла Таалам татыктуу дегендей, ошол замандын залкарлары биз үчүн үлгү болуш керек. Бүгүн бул жерде бир гана Кадамжай коому эскерип отурабыз. Менин сунушум эмкиде биз мындай инсанды бир гана район, бир гана область эмес, чоң деңгээлде эскерип, эмкиде Москвада, Московский областка бардык диаспоранын баары биригип, бир чоң масштабта эскерсек жакшы болот эле. Эмнеге мындай инсандар сөз менен эле сүйлөнбөй, кичинекей экран менен көрүнбөй, чоң масштабта ар дайым эскерип, кийинки муундарга жеткирип,
дайыма эскерип турушубуз керек. Булар биз үчүн күзгү, биз үчүн үлгү болуш керек. Бардыңарга чоң рахмат. Менин сунушум эмкиде чоң деңгээлде эскерүү. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу аксакалдар, урматтуу коноктор. Биринчиден уюштуруучуларга, Кадамжай коомуна, жалпы эле ушул улуу инсандар чыккан Баткен элине ыраазычылык уюштурганыңыздар үчүн. Экинчиден, Апар мырза айтып кеткен сунушту мен толук колдойт элем. Чынын айтканда бул инсан жөнүндө сыртынан гана угуп билип жүргөнүбүз болбосо, жакындан билбейт экенбиз. Азыр экрандан көрүп дагы көп нерсени билдик, уктук. Чын эле чоң деңгээлде ушул улуу инсандарыбызды сыйлап, барктап, үлгү тутпасак, кийинки өсүп келе жаткан жаштар, кийинки бизден кийинки ушул Россияда төрөлүп, өсүп ушул жакта чоңоюп аткан жаштар таптакыр эле ким экенибизди билбей калабыз да. Өзүбүздүн тарыхыбызды, өзүбүздүн улуу инсандарыбызды, өзүбүздүн мамлекетти түптөгөн адамдарыбызды эгерде биз билбей турган болсок, үлгү албай турган болсок, анда биздин келечегибиз жок да. Ошондуктан сиздерге дагы бир жолу рахмат. Экинчиден, биздин аксакалдарыбыз жакшы сунуш киргизип кетти. Бул адамга эл баатыр деген наамды берели деп. Биз буну толук колдойбуз. Мен ойлойм, колдобойм деген адам чыкпаса керек. Анткени акыркы жылдары туура эмес саясаттын аркасы менен ким гана эрдик алган жок, ким гана баатыр алган жок. Бул инсанга эч кандай тоскоолдуксуз беришибиз керек да. Жакын арада биздин аксакалдарыбыздын, төрагаларыбыздын колдоосу менен, колу менен, сиздердин сунушуңуздар менен мамлекет башчыларына жөнөтүшүбүз керек. Карап көрсөк, ушундай улуу инсандарды, лидерлерди Кыргызстан чыккандардын баардыгын эле аттырып, сүргүнгө айдап жок кылган экен да, ошол мурдагы мезгилдечи. Анан эми биз колдон келишинче ушундай эл үчүн кызмат кылалы, эч кандай мамлекеттен көрүп кызмат албасак дагы, эч кандай айлык албасак дагы, ушул жерде отургандардын көпчүлүгү эл деп кызмат кылып жүргөн, кичине да болсо Россияда жүргөн, чет өлкөдө жүргөн мекендештерге жол көргөзүп жүргөн адамдар отурабыз. Кудай таалам баарыбызды колдосун, ишибизде ийгилик болсун, ынтымагыбыз, биримдигибиз бекем болсун. Ар дайым ушундай жакшы күндөрү тилектеш, насиптеш болуп туралы. Чоң рахмат сиздерге. Салия Жусубалиева эжебиздин калемине таандык «Эл уулу» деген чыгарманы кабыл алып коюңуздар. Алдына коюп тоодой бийик максат, абийирин өмүр бою таза сактап, элине кызмат кылды күйүп бышып, эркиндик, эгемендүү жакка баштап. Илимдүү болсун толук элим деди, гүлдөсүн Кыргызстан жерим деди. Кымынбай ойлоп койбой өз тагдырын, арналды улутуна сезимдери. Күрөштү күчөтсөк деп кыргыз тилин, күрөштү жайылсын деп илим билим. Талашты тайманбастан эл намысын, багыштап улут үчүн бүткүл дилим. Кайткан жок өз жолунан камакта да, күрөшүн токтотподу ал жакта да. Ел үчүн өлсөң улуу бакыт деди, кебелбей бүт толкунан кан акса да. Желдеттер мылтык октоп атарында, ал турду былк эттирбей каштарында. Жашасын Кыргызстан деди дагы, кулады досторунун арасына. Кулады өлүмгө эмес өчпөстүккө, кулады түбөлүктүү даңазага. Желдеттер эл душманы дешсе дагы, элинин сезиминде ал таптаза. Андемесе бул көркөм окуудан улам дагы жагымдуу ырга кезек берели. Сиздердин алдыңыздарда Кадамжайдын кулуну Эркин Имарбеков. Şamil
диний башкармасынын Россия Федерациясындагы өкүлүнүн орун басарын дагы сөзгө чакырып койсок, Эргешев Камчыбек ажыны. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулилlah. Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сиз менен бизди ушундай мусулман кылып, имандуу кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү кылып, эң жакшылардын катарына кошуп ушундай жакшылыктардын үстүндө отурушубуз бул бардыгы Алла тааланын нематтары. Аллах субханаху ва таала Куранда айтат: "Астагфирулlah. Кулиллахумма маликал мульки ту'тил мулька ман таша ва ту'иззу ман таша ва танзилул мулька мимман таша." Аллах субханаху ва таала ушундай аяттын мазмунунда айтат: "Сен айткын, я Мухаммад, кулиллахумма маликал мульк, бардык падышалардын падышасы бул Аллах субханаху ва таала. Ту'тил мулька ман таша, кимге кааласаң сен мүлк бересиң, кимге кааласаң сен падышалык кыласың. Кимге кааласаң, кимден кааласаң ал падышалыкты алып коесуң." Ошон үчүн бизге берилип аткан оомат, бизге берилип аткан бийлик, канчалык берилип аткан болсо ушунун бардыгы Аллах тараптан берилип жатат. Ва ту'иззу ман таша. Кимге Алла таала иззат берген болсо, Алла таала аны эч ким аны кордой албайт. Алла таала кимди кордоп койгон болсо, аны эч ким колдой албайт. Ошон үчүн Абдурахман Абдыкадыр атабыз Алла таала көтөрүп, мен кыргызда бир сөз бар. Эгерде Алла таала назар салбаса дейт, эшек базарга далдалчы да боло албайт дейт да. Ошон үчүн сиздер мына атка минер деп коюп кандай элдин алдында жүргөн инсандарсыздар. Аллах субханаху ва таала сиздерге назар салып, элдин алдында ушундай чыгарды. Орустун бир тарыхчысы бар, ошол айткан: "История ничему не учит, но жестоко наказывает за те невыученные уроки" дейт да. Ошон үчүн биздин бир тууган агаларыбыз айтып өткөндөй, тарыхы болбой эл болбойт дегендей, биздин тарыхыбыз терең болуп, тарыхыбызды бизде ушул унуттуруп, биз Ленин менен Сталинди көбүрөөк таанып, ушундай Абдыкадыр Орозбеков ошогон аталарыбызды эстен чыгарып, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындагы жанагы Жоломанды маңкурт кылып өзүнүн ата энесин өлтүргөндөй кылып, бизди ушундай маңкурт кылып, өзүнүн ата-бабаларыбыздын тарыхын унутуп бара жаткан мезгилде, алхамдулилlah ушундай бир тууган боордошторубуз өзүнүн тарыхыбызды, өзүнүн ата-бабаларыбызды эскертип ушундай чоң жыйын отуруп аткандарына Алла таала ыраазы болсун. Мен бул аятты өзүм жаттай элек, бирок мен сиздерге арабчасын окуп берейин. Бул өтө маанилүү аят. Estağfirullah ya eyyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Biz канчалык Куран аяттарын окуп, аларды арбактарга багыштап айтып аткан менен, бул Куранды мен жана дуада айтып өткөндөй Аллах субханаху ва таала бул тирүүлөр үчүн берген. Ушул аяттын мазмунунда Аллах субханаху ва таала айтып жатат: "Эй адамдар, баарыбыз адам баласы болгондон кийин Алла таала силерди аял эркек кылып, жана ошондой эле силерди эл кылып, жана ошондой эле уруу кылып жараткан эмне үчүн десе, эмне үчүн Аллах субханаху ва таала биринен баягы хадисте келгенде араб менен ажам артык эмес болгондой, бирин мен кадам жайданмын, мен каракулжадамын, мен оштукмун, мен түштүкмүн деп өзүбүздү баягындай бой көтөрбөйлү. Аллах субханаху ва таала эмне деп айтып атат? Силер бири-бириңерди тааныш үчүн гана, сен каяктансың? Мен тияктанмын, мен Кыргызстандын бул жагынанмын деп тааныш үчүн гана. Бирок деп инна акрамакум индаллахи аткакум. Бирок силердин араңарда эң жакшылары кимдер? Ким эң жакшы Алланын назарында эң жакшы болгон адам бул не дейт? Аткакум. Аллахтан көбүрөөк корккондар дейт. Алла тааланын эң жакшы көргөн пендеси ким болот экен? Аллахтан канчалык көбүрөөк корксо. Алла тааладан ким көбүрөөк корккон болсо, Алланын тартиби ушундай. Алла таала бардык коркунучтардан жүрөгүнөн алып коет. Эгерде сен Аллахтан эле коркпой турган болсоң, Алла таала болбогон эле нерселердин коркунучун жүрөгүңө салып коет. Ошон үчүн туугандарым, бул кадамжай жери башка бир хадисте келет. Алла тааланын дини, Алла тааланын илими бул асмандан жааган жамгыр сыяктуу дейт. Асмандан канча жамгыр жааса, ошол жамгыр жааш менен жанагы кургаган жерлерден, ошол жерден жаш гүлдөр өсүп чыккандай, ошол жердин дагы түрлөрү болот экен да. Жамгырды кээ бир баягы чөлгө окшогон
жерлер, аларга жаңгыр жааш менен алар чөл өзүнө сиңирип алат экен дагы эч нерсе чыгарбайт экен. Кээ бир жерлер болот экен, ушундай жерде ушундай жаңгыр жааш менен ал жерден түрлүү мөмө жемиштер, түрлүү өсүмдүктөр, пайдалуу нерселер чыгат экен. Жана башка жерлер алар сууну сиңирип алат, бирок өздөрүнө топтоп түрлүү жерлер. Ошондой болуп Кыргызстан жери өзүңүздөр билесиздер, 4 мезгилди тең бир мезгилде көрөсүң. Ошондой Кадамжай эли, биздин устаздарыбыз дагы көпчүлүгү Кадамжай элинен. Мен сиздерге бир окуяны атайын, суранып жүрүп ушу чыгып айтайын дегеним, 2007-жылы Алла Таала насип кылып ажыга бардым. Ошол ажыга баргандар билет, ар бир намаздан кийин жаназа окулат. Ошол жаназада бир жолу ушул багымдапта нарат алып бара жатсак, ошол мезгилде Кыргызстандан барган ажыкелер ушу бир табутту көтөрүп бара жатканын көрүп калып, биздин мекендешибиз экенде ошол табутту көтөрүп аягына чейин барып, ошол кабырга чейин барып, кабырда ошол жерге коюп, ошол адамдан Меккеде коюлду. Ошол адамды кийин уксак, ошол Кадамжай элинен чыккан Абдунаби Саматов деген киши экен. Ким биле турган болсо билип алыңыздар. Ошол киши ушунчалык такыба болгон экен. Ошол киши Ленинградда окуган экен. Ленинградда окуп, ошол киши атасы такыба болгондугун сөйлөп, баласына керез айтып, балам, бул союз деген бул убактылуу, бул кудайсыз мамлекет, көпкө жөө барбайт. Сен намазыңды бекем окугун деп, намазын ушундай бекем айтып кеткенде, ошол киши чоң кызматта иштеп, союз мезгилинде чиновниктер Куран окуган жерге да баралчы эмес эле. Камалат эле, аларды атеист деп атат эле, бирок ошого карабастан намазын калтырбай окуп жүргөн киши болгон ошол киши. Ошол киши өзүнүн оозунан айтып берген уктук, ошол бир жолу бир чоң жыйын болуп жанагындай бир жыйын иш болгондо, ошол мезгилде намаздын убактысы болуп калганда кыжалат болуп, намаздын убактысы өтүп кетип атат деп, ушундай кыжалат болуп турган мезгилде bir перерив болгондо ошо бир жерге чыгып намаз окуп атса, ошол мезгилде чоңдор келип калды дейт. Чоңдор келип калып, аны издеп калышып, ошол мезгилде булар ал көрүнбөй окуйт эле, башкаларга көрүнбөш келгенде чоң кызматта иштеген адам. Бирок Аллахтан корккондугун сенен жашырынып намаз окуп жүрсө да окуп, ошентип атканда баягы адамдар келди дагы, Алланын кудурети менен менин намаз окуп атканымды көргөн жок дейт да, алар көрбөй калды дейт. Ошондон кийин албетте ихласым күчөп, мен намаз окуп өмүр бою ошондой союздун атеизмди күчөп турган мезгилинде дагы намазын калтырбай окуп жүрүп, ошол киши баягы мен барып табутун ошол киши жерге койгон адам Абдунаби Саматов Каракулжа району 69-жылдан 72-жылга чейин Өзгөн районунан бөлүнгөндө биринчи райкомдун секретары болгон адам, ошол киши дагы союздун ушундай кыйын мезгилдеринде намаз окуп жүрүп Меккеге барып коюлган туугандар. Ошон үчүн жакшы өлүм, жакшы жашоо, такыбалык жашоо жакшы өлүмдүн белгиси дейт. Ошон үчүн кандай жашоо өткөрсөң, ошондой өлөсүң, кандай өлө турган болсоң, кыяматта ошондой тирилесиң. Ошон үчүн Кадамжай эли, мен жана айтып өткөндөй ушундай илимдүүлөргө, ушундай элине кызмат кылган адамдарга бай, ошондой чыган калктар чыккан адамдар жер. Ошон үчүн биз ушул баягы атадан калган мурасты, динибизди, салтыбызды өзүбүздүн урпактарыбызга бекем кармап, ошону жеткиришке баарыбыз белибизди бекем буып, Аллах субхана таала ошого иншалла баарыбызга жакшылыктарга насип кылсын. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга. Каракулов Давут агайга жана ошондой эле Шайлообек Курбаналиев жана Ахмедов Мажит агайга. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, неге бүгүн биз улуу атабыз Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдык мааракесин белгилеп атабыз. Болгону дагы Москва шаарында Кадамжай коомунун Кыргыз Республикасынын посольствосунун биргелешкен уюштуруу болуп атат экен. Бул чоң эскерүү, чоң иш-чара катарында кабыл алышыбыз керек. Биздин азыркы башталышы гана болуп атат экен булар, ушундай улуу инсандарды эскерүү. Мындай кийинки дальнейший, дагы кийинки юбилейлерде ушундай иш-чараларыбызды биз илимий конференциянын деңгээлине көтөргөн болсок өтө чоң жетишкендиктерге жетишет элек. Бул мамлекеттин колдоосу менен, же болбосо бул
Абдыкадыр Орузбековдун иш-чарасын өткөрүү бул жалгыз эле региональный, болсом республикалык деңгээлде эмес, эл аралык деңгээлде өткөрө турган инсан. Себеби Фергана өрөөнүндө убагында ал Өзбекстан аймагында ар түрдүү кызматтарда иштеп жүрдү. Мисалы үчүн Чемион айылдык революциялык комитеттин төрагасы, кийин Учкоргон кантонунун төрагасынын орун басары, Маргелан кантонунун төрагасы жанып болуп турган. Жана ошондой эле 1924 жылга чейин Орто Азия, жолосаң ошол жерде мурдагы Түркистан генерал-губернаторлугунун борбор шаары болуп, Ташкент эсептелип турган. Биз Пишпек болуп курулуштан кийин Жалал-Абад, андан кийин Пишпек болуп калды. 24 жылдан кийин мына биздин администрация бардык ошол жерге көчкөн. Чейин Ташкентте турган. Жалы Касым Тынстановдун биринчи алгачкы чыгарган немелери, публикация статьялары, немелер бардык Ташкенттен жаралып. Ташкент тарап кеткен. Бул Абдыкадыр Орузбековдун мамлекеттик ишмердүүлүгү, өзүнүн алып жүрүүсү, жоксо такчалышы, жоксо революциялык деңгээлдерге активдүү катышуусу Фергана өрөөнүндө болуп. Жалгыз Кыргызстан эмес, бул Өзбекстан Фергана өрөөнү дегенде биз Тажикстандын бир бөлүгү, Өзбекстандын бир бөлүгү, Кыргызстандын бир бөлүгү болуп эсептелет да. Ошондуктан кийинки немелерде, эскертүүлөрдө эл аралык практикалык конференция, илимий конференция дегенди өткөрсөк, аябай сонун. Илимий конференция деген себеби эмне? Илимий конференцияда окумуштуулар бардык документалдуу фактыларга таянып сүйлөшөт. Бардык факттар, жанагындай легендалуу сөздөрдү кошпойдуларчы. Тап маалыматтарды айтылат. Ал ошол эле маалыматтар анан сборник болуп жарыяланат. Сборник болуп жарыялангандан кийин бул жерде эмне? Ошол инсандын, ошол тарихи инсандын тарыхый орду көтөрүлөт. Ал эми жөнөкөй эле айтылган сөздөрүбүз жөнөкөй катарында калып кетет алчы. Именно тарыхый тактыктар, архивдик документтерге таянып айтылган сөздөр, же болбосо ошондой жарыяланган статьялар, макалалар бул өз ордун ээлейт. Абдыкадыр Орузбековду биз эскерип туруубуз тарыхтагы ордунун жогорулады. Тарыхтагы орду чын акыйкатта, чындыгында дагы билет өзүнүн деңгээлине жете элек. Барган сайын бул ушундай иш-чараларды жогорулатып, илимий деңгээлде жогорулатып, мамлекеттик деңгээлде каралып, эл аралык деңгээлде карала берген сайын бул ордун табат. Мен көпчүлүгүн анын биографиясы боюнча, иш-чаралары боюнча, анын немелер боюнча көп адамдар айтышты. Арасында көпчүлүккө туура айтып кетти. Анын бир туугандары, болсо жакындары катышып отурсунда бүгүнкү иш-чарабызда чоң жетишкендиктер болуп кетти. И ошондой эле мен өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем бүгүнкү уюштуруучуларга, Кыргыз Республикасынын консулствосуна жана Адамжай коомунун уюштуруучуларына, төрагаларына жана ошолордой айылдык коомдордун төрагаларына, силердин күчүңөр менен, булардын күчтөрү менен жана бардыгыңардын күчтөрү менен иш-чаралар уюштурулат. Баарыңарга чоң ыраазычылык билдирем. Эгерде тарых боюнча айтып кетсем көп айтам, бирок убакыт кармабай, эгер суроолор болсо дагы бересиңер мага микрофонду узатайм. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары. Биздин улуу атабыз Абдыкадыр Орузбековдун 130 жылдык мааракесине келген коноктор. Бардыгыңыздарды мен дагы өзүмдүн атымдан, айылымдын атынан, жалпы эле Ис Байрам боюндагы айылдардын жашоочуларынын атынан куш келипсиздер деп айтмакчымын. Ошону менен бирликте бардыгыңыздарга улуу ден соолук, чын ден соолук, узак өмүр каалайм. Анан булундай инсандар биздин арабыздан чыккандыгы үчүн жалпы Кадамжай эмес, бүтүн Баткен өрөөнү, Фергана өрөөнүн калкы сыйынтыктана турган инсан. Эми азыркы жаштарыбыздын көпчүлүгү чындыгында баягы айткандай Абдыкадыр Орузбеков ким экенин билбей калгандыгы бул биздин Союздун мезгилиндеги катачылык. Себеби 37-жылга Кыргыздын чыныгы аймактары деп айтсак болот, эл чыган уулдары эл душманы катары караланып атылып кеткенден кийин 53-жылы кайра булардын бастан кетилген, ордуна коюлган. Бирок тарыхта көп айтылбайт. Ошондуктан азыркы аксакалдарыбыздын, Орузбеков атабыздын урпактары, өзүнүн жүздөн жүз урпактары, окуунанын жашоочулары
Айткандай, бұл кишиге қандай ел батыры дегеннен дагы жогору бұл елдің жүрегінде қалусы керек. Анын үчүн биз эле эмес, биздин келечек муундарыбыз. Менин дагы суралып элем ушул нерсеге Абдыкадыр Орозбеков жөнүндө. Мектеп программасына киргизип, бул кишинин аткарган кызматыны жаш муундарга өткөрүп берүү биздин негизги милдетибиз деп эсептейм. Ошондуктан жанагы эл батыры деген кошумча суранууга ушул программага көбүрөөк киргизгиле деп дагы кошуп кетсек деген ойымды айтмакчымын. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Ушу келгениңиздер үчүн ийгилик таалим кылабыз. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү кечебиздин жалпы коноктору, меймандар, аксакалдар, коом өкүлдөрү, жетекчилери. Бүгүн мына биз атабыз, улуу атабыз Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдык маракасын өткөрүп атабыз, эскерүү кечесин. Келгениңиздер үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Торундардан негизи бизге ушундай чыган аталарыбыздын кылып кеткен иштери, осуяттары бар бизге үлгү болуп, биз дагы элибизге, жерибизге, мамлекетибизге ак кызмат кылган насип этсин ар бирибизге. Шүкүрсүздөр. Бүгүн биз жараткандын жагымдуу күнүндө жакшы бир иш-чараны өткөрүп атабыз. Бүгүнкү маракени жыйынтыктоо алдында сиздерге дагы бир жагымдуу ырбелек тартуулайлы. Алдыңыздарда Алмаз Жороев "Сагындым жазды" деген чыгарма менен. Жазды, сағындым айталар гүлдөрү, сағындым тону, сағындым айторгой үндөрү, ызгары кыштын ызалап мени ай барата, кайдасың жазым, kaydasın beni ay sürgün. Arılalım güçü, arılmaya koydum sana da, appak gül izde, arılamaya çapkın kalada. Aydasın beni sana, aydasın cazım, aydasın beni, aydasın beni sana. Sağındım cazdı, sağındım ay caşlı gezindi, sağındım tonu, sağındım ay müldür gezindi, ızgarı kıştı, ızalap beni ay barata, kaynasın cazım, kaynasın beni, kaynasın beni caştı, kaynasın cazım, kaynasın beni, kaynasın beni sana. Тамаңыздар таттуу болсун. Кечени жыйынтыктайлы деп жаттык элек, бирок дагы конокторубуз бар экен. Ошолорго дагы сөз берип коюуга уруксат этиңиздер. Анда эмесе биздин атабыз Абдыкадыр Орозбековдун чебери келини Нурматова Гүлжамалга сөз берели.
Урматтуу кыргыз элим жана ушул Кадымжай районунун тургундары, жердештерим, бардыгыңыздарына бүгүнкү чоң атабыздын 130 жылдык юбилейине кош келипсиздер. Биздин ушул уюштуруу комитетине өтө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мындан ушундай биздин өтө күчтүү инсандарыбызды эскерип турганыңыздарга чоң рахмат дейбиз. Азыркы бүт элдердин бардыгыңыздарды ушул чоңдордун ушул биздин улуу кишилердин айткандардын бардыгына биз дагы өтө кошулабыз. Жанагы ардак наамыны бериңиздер деп биз суранабыз. Ушундай чоң аталарыбыз эч качан биздин эсибизден чыкпаш керек да. Ассаламу алейкум. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Туугандар, жалпы барыбыз. Мен ушунчалык бир эргип, сүйүнүп отурамын. Баарыңыздарды сыйлап отурамын. Кадамжай жергесинин кулундары топтолуп бул жерде эң сонун мааракени өткөрүп жатасыздар. Тарыхты баарыбыз билебиз. Мектепте окуганбыз, жогорку окуу жайларында окудук. Мен эмне дейт элем буну менен? Чындыгында баягыдан бери мен как биринчи баштапкы президент катары кабыл алган эмес экенмин. Абдыкадыр Орозбековду ошончалык жакшы билемин. Бул тарыхый инсан экендигин мен ушул Абдыкадыр Орозбековдун репрессия жылдарына туш келип, ушул мезгилде канчалаган ошол элдин кыйынчылыгын, жүгүн, оор жүктүн баарын көтөрүп келип туруп, өзү репрессияга туш келген мезгилинде дагы 8 ай өтө чоң кыйынчылыкты адам чыдагыс оор запканы көтөргөн да, анан кийин өлүм жазасына тартылган, кийин сөөгү да бетилген да. Ошолдуктан биринчи президент катары силер азыр айтаттыңыздар го. Мынчалык деңгээлде мен эсептей алган эмес экендигим, ошол себептен ойлоп атам, кийинки биздин президентибиз болгон баштапкы деп мен түшүнүп жүргөн, өтө урматтап сыйлаган, мен жашоомдо өзүмө ошончалык бийик тутуп келген инсан Масалиев Абсамат Масалиевич болчу да. Ошончалык дегенде мен сыйлайт элем бул инсандычы. Бир эсе мен өзүмдүн атам менен замандаш бийлик эмелери болуп жүргөн үчүн айтам, мен ошончалык сыйлайт элем бул адамды. Сиздердин жергеңиздер, Кадамжай жергеси ушунчалык бүт буттарга жана ажыке айтып кетти го. Ошол сыяктуу Аллахтын бир мээрими түшкөн буттарга жер экендигине мен ынанып отурамын да ушул жердечи. Аябай ынандым, чынын айтсам, Аллахтын алдындачы. Анан ошон үчүн айтат элем да, мына жакта өсүп келе жаткан келечек муундар, жаштар отурасыздар, иңилери. Ошолор сиздер кандай жердин кулу экениңиздерди унутпастан, тарыхты унутпастан, мындай адамды унутуп коюу бизге туура эмес да. Ушундай адамдын урпагыбыз, биз ушундай жердин суун ичип, ушул жердин топурагына өңгөн өсүмдүк менен чоңойгонбуз деген, жемиштер менен чоңойгонбуз дегендин өзү бир мен сыймык, ошол сыймыкты алып жүрсөңүздөр, мына Абдыкадыр Орозбеков, Болот хандын атасы Абсамат Масалиев, андан кийинки Исхак Масалиев деле аябай сонун инсан азыркы мезгилде. Исхак Разаков сиздерден чыккан. Ошончалык, бирок ушулардын бардыгы эмне үчүн тарыхта калды? Булар максаттуу жашаган адамдар болгон да, максат коюп келишкен, элдин жүгү үчүн өзүнүн үйүн ассамблея салайын же башкарылайын деп эмес, өзүнө ошол элди, кыргыз элин таанытайын, ушуларды кайсы бир кыйынчылыктан көтөрүп чыгайын деп максат койгон үчүн ошон үчүн ал тарыхта калып отурат. Адамдын тарыхы бул азыр кишиге ачкан максаты, баарыбыз билебиз. Ошон үчүн баарыбыздарга дагы ошол кыргыз диаспорасынын жетекчилерине, бүгүнкү уюштуруу тобуна, албакчы болуп жаткан ушунча отургандардын баарын башын бириктирип жаткан бүгүнкү уюштуруу тобуна баарыңыздарга эмне дейт элем, ийгилик каалаймын. Жана ошондой эле баягыдан бери айтылып аткан сунуштар болуп атпайбы? Эл баатыр деген наамды берели, жана ата бейиттеги ташка чегилген инсандардын, белгилүү инсандардын аты бул айтпатыштар менен бирге болуп атпайбы? Акча болуп атпайбы? Дагычы 37-38 жылдары репрессияда. Ошолордун катарында биздин ошол чоң атабыз Абдыкадыр Орозбековдун да ысымынын коюлушуна, баатыр деген наамды берилишине мен дагы кошулат элем да, бул сыйга татыктуу. Себеби биз азыр ушул тирүү турган инсандар арбакты ыраазы кылып ошону колдоп берсек, биз эмне болот? Арбак ыраазы болот да, анан биз ыраазы болобуз. Бизге Аллах ыраазы
болот. Баарыңыздарға ийгилик каалаймын, ден соолук каалаймын, жакшылыктарды каалаймын. Баардыгыңыздар аман болуңуздар. Дайыма кыргыз элим кайда жүрбөйлү, амандыкта, башыбыз бириккенде, жакшылыкта гана, сөзсүз ден соолук менен бири-бирибизге аманчылыкта жылмай менен карашып жүрөлү. Аман болуңуздар. Дады отуруңуздар, сиздер үчүн дагы бизден жагымдуу бир чыгарма, биздин касиеттүү Кадамжай жөнүндөгү клипке көңүлүңүздөрдү бурабыз. Абдыкадыр Орозбеков атабызды эскерүү маарике кечесине келгениңиздердин ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ала тоону мекендеп, жашайт элдер нечендеп, ынтымак достук алардын энчиси турган бекемдеп, ынтымактуу элдин бакты бар,
бири-бирине нактылар. Ынтымағы бар елден тал айбағы ачылат. Ынтымағы бар елден асманы ачық күн тұрат. Ынтымағы бар елден ақылман болот улугу. Урматтуу мекендештер, ардайым ынтымагыбыз, биримдигибиз арта берсин. Бар болуңуздар. Андемесе бүгүнкү марекени жыйынтыктоо үчүн сөз кезегин Москвадагы Кадамжай коомунун төрагасы Исабек Тажибаевке, ошондой эле биздин Кадамжай коомунун кадырлуу аксакалы Баймадов Шаравидин агайга сөз кезегин берели. Урматтуу бүгүнкү коноктор, бүгүн жакшы Абдыкадыр Орозбековдун жакшы эскердик. Абдыкадыр Орозбековго биздин чоң атабызга аябай жакшы каалоолор айтылды. Сиздерге дагы бардыгыңыздарга ден соолук, узак өмүр, каалаган ой максаттарыңыздар баардыгы орундала берсин. Ошо бүгүнкү тапканыңыздар, Москвада иштеп тапканыңыздарга Алла баракасын берсин. Бардыгыңыздарга иштериңизге ийгилик, бардыгыңыздар куш келипсиздер. Урматтуу меймандар, дагы бир жолу бардыгыңыздарга тирекчилик билдиребиз. Кадамжай коомунун жамаатынын атынан, Кадамжай районунун тургундарынын атынан, аксакалдарыбыздын, жаштарыбыздын баарыбыздын атынан терең ыраазычылык. Ушул иш-чарабыз Кудайга шүгүр жакшы малайда өттү. Бул жерде Абдыкадыр Орозбеков атабызга арналган көп жакшы сөздөр айтылды. Дагы бир сунуш Абдыкадыр Орозбековго эл баатыры деген наамый кароо боюнча сөздөр айтылып кетти. Кудай буйруса биз дагы аракет кылып, сиздер менен биргеликте бүт кыргыз журтчулугу, элчилик, диаспора өкүлдөрү, коомдук уюмдар менен биргеликте сөзсүз түрдө ушул айтылган сунушту колдоого алып, көмөк көрсөтүп, ишке ашышына салымыбызды кошобуз. Кудай буйруса. Дагы бир жолу бардыгыңыздарга рахмат. Келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар, тынч аман болуңуздар, үй бүлөңүздөр тынч болсун. Бардык жакшылыктарды каалайбыз. Рахмат. Кадамжай коомундагы спорт жаатында балдар менен жакшы ийгиликтерге жетишип, балдарды спортко күндөп келаткан Бактияр акабызды да чакырып коелу. Бактияр ака. Assalamu alaikum. Ушул бүгүнкү атабыз Абдыкадыр Орозбековдун эскерүү күнүнө токтолгон чектештерим, активист, Москвадагы өзүнүн кадырына, өзүнүн баасын билген жетекчи меймандар. Чындап эле бүгүн жакшы сөздөр айтылды. Атабыз Абдыкадыр Орозбековдун эскерүү күнүбүз Кадамжай коомунун эл төрагалары, айыл башчыларынын негизинде уюштурулду. Келген мейман коноктор бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирип кетебиз. Бардык жакшы сөздөрдү аксакалдар бизден алдын айтып өттү. Мен айта турган бир эле сөзүм, сиздердин келгениңиздерге мына атабыздын тукуму, бир туугандары, небере чеберелерге түбөлүккө баш ийип тазим кылабыз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу кадырлуу меймандар, дагы бир жолу сиздерге, ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирүү менен сак саламатта болуңуздар. Дайыма жакшылыктарда жолугайлы демекчимин. Бар болуңуздар. Келген адамдарга чоң рахмат.